чоң балам менен отуруп сүйлөштүм. Мен ушинтип ооруп атам. Десем, апа жакшы болот экенсиз деп ошондой деди дегенен билбейм балам. Десем, апа кичине чыдап турсаңыз, биз дагы чоңоет элек деп чоң балам менен ушинтип бир сүйлөшкүм не кылганда. 35 жаштамын. Былтыр ушу ичим шишип, ичиме суу толуп, ушундай болгондон больницага кайрылганда бассам уже ичимди көтөрө албай калдым. Ичим аябай чоңоюп кеткен. Больницага скорый менен алып кетишкен, текшеришти, аябай текшергенден цирроз печени экен деп чыкты. Бул цирроз печени дегенди мен алгач түшүнгөн эмесмин. Лечение менен жакшы болуп кетсем керек деген эле ой менен жүргөм. Бирок бунун жакшы болбойт экенин түшүнүп жеттим эми. Калай калкым эли журттун сиздерден жардам сурайбыз. Ушу кызым ушу боорун алмаштырып, ушу эки баласына өзү ээ болуп, эки баласын өзү үйлөсө, бизге эң саламатсыздарбы, хош келипсиздер. Мен ошо 1987 жылкы Курбанбекова Клара деген кызым ооруп калып сиздерге кайрылып атабыз. Ушул үйдө жашайсыздар, э? Ооба, ушул үйдө жашайбыз. Өзгөн району Карабал айыл өкмөтү Шерал айылында жашайбыз. Ошо кызым цирроз менен былтыр ооруп келген боюнча эле дарылатып атабыз. Ошо кичине малкалыз бар эле, сатып баарын. Ошо кызыма жумшадык. Азыр эми операцияга деп атат. Айласы элден жардам сураганга, сиздерге кайрылганга аргасыз болуп атабыз. Ошо анан кызым турмушунан ажырашкан, 2 уулу бар. 2 уулу тең бизде чоңоюп атат. Күйөө жактан эч бизде жардам жок. Ошо кызым Москва шаарында иштеп, ошо балдарыма үй-жай кылам деп атып, ошо ооруга кабылды. Ошо кайрылганыбыз себеби сиздерден ошо жардам эле күтүп, жардам сурап атабыз сиздерден. Азыр кызыңыз кайда? Үйгө кире эле? Азыр кызым үйдө жүргүлө. Жашообуз ушул. Ошо небере карап, чалым экөөбүз ошо балдардын тапкан тутканы менен Москва шаарында иштейт эле. Ошолордун тапкан тутканы менен жашап аттык эле. Небере карайбыз. Мен пенсионер, чалым пенсияга чыга элек. Кызым бул жакта. Өзүңүздүн канча балаңыз бар эле? Өзүмкү 5 кыз, 1 уулум бар. Бир кызым бойдок 2000-жылкы кызым, калганын бардыгын турмушка берип жолуна узаттык эле. Ошо кызым турмуштан да жолу болбой, акыры Москва шаарына иштеп, ошо бала чака багам деп атып, ошо ооруга былтыр чалдыгып келди. Былтырдан бери тапкан тутканыбызды ошо кызыма жумшап атабыз. Мына кызым 1987-жылкы аты Курбанбекова Клара. Отуруп алыңыздар. Саламатсыздарбы эже? Саламатчылык. Кандайсыз, жакшы? Сиз ооруп атасыз, э? Алгач көрүүчүлөргө өзүңүздү тааныштырып койсоңуз, кимсиз? Мен Курбанбекова Клара, ушул Өзгөн району Шерал айылында туулуп чоңойгонмун. 35 жаштамын. Бул оору менен ооруп калганымды былтыр билдим. Былтыр ушу ичим шишип, ичиме суу толуп, ушундай болгондон больницага кайрылганда текшерүүнүн аягында ошо цирроз печени экен деп чыккан. Лечение менен жакшы болуп кетемби деген ой менен 1 жылдан бери аракет кылдык, бирок жок. Врачтар дагы уже пересадкага деп айтып атышат. Ошон үчүн элдерге кайрылууга муктаж болуп калдык. Буга чейин өзүңүз эмнеде иштөөчүсүз өзүңүз? Мен өзүм буга чейин Москва шаарында иштегенмин. Москва шаарында иштеп жүрүп, магазинде иштечүмүн.
Анан азыр 2 балаңыз бар экен, э? 2 уулум. Күйөөңүз менен жашабайсызбы? Жок. Биз 2 жолго түшкөнбүз. Bir 6-7 жылдын жүзү болду. Çok жашабай калганыңыздарга. Балдар кимде? Менде балдар. Азыр эми күйөөңүз жардам деле жок экен да, значит. Жок. Өзү кантип орнуңузду билип калдыңыз? Мен ичиме суу толду. Былтыр ноябрь айынан баштап менде слабость башталган. Ноябрь, декабрь чыдап иштеп жүрүп, январда ушу такыр ичим бассам уже ичимди көтөрө албай калдым. Ичим аябай чоңоюп кеткен. Ошондон барып мен кайрылгам, ичим ушундай болуп атат. Десем, анан ошондо текшеришип, больницага скорый менен алып кетишкен, текшеришти, аябай текшергенде, ошо цирроз печени экен деп чыкты. Бул цирроз печени дегенди мен алгач түшүнгөн эмесмин. Лечение менен жакшы болуп кетсем керек деген эле ой менен жүргөм. Бирок бунун жакшы болбойт экенин түшүнүп жеттим эми. Ошо пересадка кылыш керек экен. Азыр эми кайсы пересадка кылыш үчүн каяка барыш керек экен азыр? Пересадка кылыш үчүн Индия менен Москва менен сүйлөшүүлөр болду. Ошондо биз Москва шаарына токтодук. Москва шаарынын частный клиникаларында 3 миллион 200 миң деп ал жакта атамдын иниси бар эле, ошолор сүйлөшүп 3 миллион 200 миң сом. 3 миллион 200 миң рубльга. Абдан көп акча экен го. Индияда канча экен? Индияга 36 миң доллар дешти. Индияга 36 миң доллар. Анан эми сиздерде андай каражат барбы, айтсаңыз? Азыр ондай бизде каражат жок. Ошо былтыр ооруп келген боюнча эле тапкан тутканыбызды кичине малкалыбыз бар эле ошо кызга сарптап, ошону айыктырып ушу күнгө жетпесе экен, деги эле бул нерсе 3 уктасак түшүбүзгө кирген эмес, ошол нерсеге жетпесе экен деп Кудайдан тилеп отурдук эле, баары бир болду. Врачтар айтып атат, Индияга сүйлөсөк 36 миң доллар деди. Ондон дагы баягындай тилмич жалдайт экенбиз. Анан ошо кайным бар эле, кайным ояктан врачтап сүйлөшүп, ошо 302 миллион рубль деп ошондой чечилип атат. Калай калп айланайын эл журтум, туган урук бар экен, Кудайга ушу кызыма жардам бериңиздер. Негизи коомчулукка кайрылбайын деп кыйла эле аракет кылыпсыздар да. Аракет кылдык, 1 жылдан бери суусу коюп кетти, бирок бул баары баягындай кургап неме болуп баратыптыр. Врачтар тез аранын ичинде аракет кылгыла дейт. Анан ошо кайным неме кылды, коомчулукка кайрылалы, жеңе аракет кылалы деди. Ошондо дагы 1 айдан бери тайлашып, кантип айтабыз, эл журтка эмне деп сурайбыз деп ушунча неме кылсак, анан кайным ошо инициатива көтөрүп, жеңе эл бар, журт бар, түшүнүп атат, көрүп атабыз деп ошентип врачтардан бери сүйлөшүп, баары даяр болуп ушундай немеге келгенде айласыз элден жардам сураганга аргасыз болдук. Калай калкым, эл журттун сиздерден жардам сурайбыз. Ушу кызым ушу боорун алмаштырып, ушу 2 баласына өзү ээ болуп, 2 баласын өзү үйлөсө, бизге өзүңүздөрдүн мүмкүнчүлүгүңүздөр жокпу? Мал мүлк айылда? Өзүбүздө мүмкүнчүлүк болбой, ушу 1 жылдан бери каратып тапкан тутканыбызды, ушу кызды жакшы кылабыз деп, мына балдарым бардыгы аракет кылып иштеп атышат, мал мүлкүбүз бардыгы ушу кетти. Өзүбүз эле билебиз, кимге айткан эмес эле ушул малга чейин. Балким эл журт көрсө, таныш тамыр, тууган урук көрсө таң калышар. Эчтекени чындыгында айтпадык, жүрдүк ушул малга чейин аракет кылып. Ушу кызым сакайт болсак эле болду деп. Эже, сиз ооруңузду 1 жыл болуп билгенин, э? 1 жыл болду.
ошо 1 жылдан бери бир эле больницага жатып чыкканым жок эле дегенде 20 миң кетет. Айына 5500гө дары алабыз. Жок эле мындай эле иче турганда калган ичене бир Москвадан дары алдыртабыз. Москвадан дары алдыртып ичип атасыздарбы? Москвадан Ошондо бир айга канча акча каражат кетип бир калды? айга 35-40 жөн эле кетет. Мындай неме кылып ичкендечи. Бул бир ичкен эле бир эле мындай дарысын айтып атат да 5500 калган уколдору, немелери баягындай бардыгы мындайча айтканда бунда канда дагы вирус болуп атат да, кызымдачы. Болгондо дагы 2 вирус болуп атат, В менен Д болуп атат да. Ошолордун баарын баягындай медицинанын айтканы боюнча вирусту туктатып баягындай неме кылыш үчүн уколдорун иши кылып дары укол деген дерем ушундук эле экен, башыңа түшпөсүн мындай иш тегеле 3 уктасак түшүбүзгө кирбеген иш болуп атат. Өзүңүздүн абалыңыз кандай болуп атат? Төшөктө жатып атасызбы же кандай болуп атат? Жатат. Төшөктө жатам. Мага врачтар даже резкое движенияга запрет койгон. Мүмкүн болушунча бутуңду узун сунуп жатканга аракет кыл деген. Эми ошону жашаш үчүн ошол нерсени врачтардын айтканын кылганга аргасызсың. Эми лечение менен жашасаң, только ушу менен ушундай гана жашоо менен жашайт экенсиң да, себеби бир чайниктеги сууну да көтөрө албайсың, оор иш кыла албайсың. Тамакты кандай жеп атасыз? Диетичный. Ошол врачтар айткан, только дымдалган тамак же, өтө көп курулган тамак жебе. Өзүңүз алсырап мындай ооруган болуп атабы же бул боор билдирбейт экен ооруну? Боор жок. Боор оорун билдирбейт. Кандайдыр бир момент болот да, мындай ушундай чыдабай кетесиң ал ооругачы. Ошол мезгилде бир айда жок дегенде бир айда бир жолу врачка барып кайрылып турам. УЗИге түшүп, кээде суу пайда болуп калат дейт, кээде аз калыптыр дейт. Ошол ичимде суу пайда болгон моментте кыйналып калам. Алсырап. Басканымда уже адышка болом. Операциядан ийгиликтүү операция болгондон кийин эле кадимкидей эле сонун болуп жашап кетесиздерби? Кандай эмне деп атышат врачтар? Врачтар азыр менин немемде цирроз печеньдин мурнундагы 1-2, 3, 4 степень дегени болот экен да. Ошол азыр меники 2 степеньге, былтыр меники 1-ден уже 2-ге баягы салмакта турган степеньде деп айткан Москва шаарындагы врачтар. Азыр уже бул жерде 2 менен 2-3 степеньге неме болуп жылып аткан немеси окшойт чагында. Ошондо азыр 3 степеньге 3 степеньде экен, ошон үчүн азыр Москвага кечегинде акам барып сүйлөшкөндө азыркы данный учур момент экен. Операция кылганга аракет кылсаңар жакшы, бирок 1 жыл күтпөй эле койсоңор жакшы болмок деп турган. Аргасыздан ошо коомчулукка кайрылуубузга туура келип турат. Азыр эми үйдө эле жатасыздар да, Дары дармектерди алып, капельницадан алып келип атасыз барып. Жок, больницадан алат, капельницадан. Больницадан дагы бир бекер акысыз кылып койчу элеби? Жок, андай нерсе жок. Азыр 2 балаңыз бар экен, балдарыңыз кандай кабыл алып атат сиздин ооруңузду? Балдарым, апа сиз жакшы болуп кетиң. Сизди таштап кетпей. Мен бир учурда чоң балам менен отуруп сүйлөштүм. Мен ушинтип ооруп атам. Десем, апа жакшы болот экенсиз деп ошондой деди дегенен. Билбейм балам. Десем, апа кичине чыдап турсаңыз, биз дагы чоңоет элек деп
чоң балам менен ушинтип бир сүйлөшкүм не кылганда. Балдарыңыз сизге дем берип атат. Чоңоюп калсак, сизди өзүбүз эле багып алабыз апа. Кыжалат болбоң деп ушинтишет. Мени да апа дейт да балдарым. Чоңун 8 айлыгынан кичинекейин 1,5 жашынан баштап карадым. Апа биз Кудай кааласа чоңойсок, биз апамды карап сизди да карайбыз. Улум ата акайда акайкама жардам беребиз дешип ошентип. Алар ошенткен сайын кайра биякта адам жүрөгү эзилип, өзүң эле билесиң, олорго билгизбейсиң. Сиздерде Сбербанк эл сомдор барбы? Экранын астына жазып коюн өзүңүз өрткүн. Барбы же? Анда Сбербанк эл сомдарыңыздарды менин WhatsApp-ыма жөнөтүңүздөр. Мен экранын астына жазып коюн. Кайрымдуу адамдар сиздерге атаган жардамдарын берет деген ишеничтебиз. Урматтуу көрүүчүлөр, кайдыгер карабаңыздар, ден соолугуна мүмкүнчүлүгү чектелген ушул бир өмүрдү сактап калууга салымыңыздарды кошом десеңиздер, экран астында Сбербанк карта жана ушундай эл сом телефон номерлер турат. Ушул номерлерге байланышып, түз эле бул эжелердин өзүнө байланышка чыксаңыздар болот. Саламаттабыңыздар эже, бардык жакшы болуп кетет. Көптөгөн адамдарды, кайрымдуу адамдарды, кайрымдуулук программаларды жасап жүрөбүз. Боор сирозунан жабыркаган адамдардын бир канчасы айыгып мени үйүнө Кудай өткөрүп чакырган учурлар деле көп болду. Элден бата алып бергеничи. Кудайым ошол күнгө насип кылсын. Сиз айыгып кетесиз, Кудай буйруса. Айтканың келсин, рахмат балам. Оюбузга келген иштер болуп атат. Рахмат сага. Ушул операциям удачный болуп, жакшы болуп кетсем, ушу баягы колдоочулардын эмесинен, баягы алуучулардан эмес, берүүчүлөрдөн кылып, жардам берүүчүлөрдөн кылып, жардам берүүчүлөрдөн кылсын деп тилеп отурам да. Ушуга чейин мен жардам сурап калам деп эч ойлогон нерселерим жок. Майли же, бул да Кудайдын берген бир сыноосу да. Сабыр кылыңыздар, жакшы болуп кетесиз. Эли журт сиздерге жардам берет, Кудай буйруса. Колу коңшуна тууган урук деген нерсе бар. Кудай буйруса, сиздердин жердештериңиздер да кайдыгер карабайт деген ишеничтемин. Азыр эми көпчүлүк эле маселени жердештер эле чечип коютат. Сиз сөз буйруса айыгып кетесиз. Саламаттаңыздар. Макул. Рахмат балам.